Жогорку кеңеш Кыргыз-Тажик чегарасындагы маселени жабык карап чечим кабыл алды. Бул туурасында парламенттин басма сөз кызматы билдирди. Жыйынга вице-премьер-министр Жеңиш Разаков баштаган өкмөт мүчөлөрү, күч түзүмдөрүнүн жетекчилери, тийиштүү мекемелердин өкүлдөрү катышты. Анда жогорку кеңештин токтомдорунун аткарылышы боюнча маалымат угулуп, мамлекеттик органдардын жетекчилери депутаттардын мамлекеттик чегараны бекемдөө, делимитация, демаркация кылуу, чегарасында жашаган жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу жаатындагы суроолоруна жооп беришти. Талкуу жыйынтыгында жогорку кеңештин токтому кабыл алынды. Ал аркылуу өкмөткө буга чейинки аткарылбай калган иштер боюнча кошумча тапшырмалар менен сунуштамалар берилип, аларды аткаруу мөөнөттөрү такталды. Анда коңшу өлкөлөр менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, талаштуу чегара тилкелерин тактоо, делимитация жана демаркация чараларын тездетүү маселелерине өзгөчө көңүл бурулду. Эске салсак, 2019-жылдын 16-сентябрында Баткен облусунун Максат айылына жайгашкан Кыргыз-Тажик чегара аймагында курал-жарак колдонуу менен коштолгон капсалаңдуу окуя болгон. Анын кесепетинен кыргыз тараптан 1 жоокер курман болуп, 13 адам жаракат алган.